каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди менин каналымда көргөндө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сөздү биз Тайвань боюнча кылабыз. Бир көрүүчүм 4-5 жолу комментарийлерге жазды эле: Тайвань боюнча видеону кылып бергиле деп. Эмне үчүн Тайвандын ушундай чоң мааниси бар? Согуш болгондо богун утпайбы жана микрочиптер боюнча деп. Ошол көрүүчүнүн заказы менен ушул видеону жасайбыз. Анда эмесе темага өтөлү. Бүгүн ушул биз Тайваньды карап атабыз. Тайвандын эл аралык маанисин карайбыз. Бул маалымат албетте текшерилиш керек. Бул видеонун астында булактар бар. Маалыматтык булактар менен кирип, окуп, өзүңөр текшерип алсаңыздар болот. Эми биз бул темада эмнени карайбыз да? Тайвандын тарыхын жана Кыргызстанга боло турган сабактарын. Эң биринчисин карасак, эгерде Тайвань ушул мурунку байыркы 2000-жылдарга чейин, ушул 12-кылымга чейин, биздин замандын 12-кылымына чейин полинезиялыктар аркылуу ошол коштолгон. Полинезиялыктар Тайваньда жашашкан. Ошол Полинезия уурулары Цоу деп аталган, өзүлөрү ушу баягы Маориге окшош Жаңы Зеландиядагы. Жана ушул Пасха аралы деген бар, ошол Рапануинин жашоочулары, Гавайинин жашоочуларына окшогон ушундай кишилер болгон. Татуировка жасаган, душмандарынын башын кесип кургаткан, ушул кургаткан башын ушул үйдө төргө коюп, баягы аны менен аябай сыймыктанган да, өзүнүн күчү менен. Ушундай элдер жашашкан Тайванда. Андан кийин ошол 1661-жылы 12-кылымдан баштап аны Фусцян деп кытайлар басып алышат, атап коюшат. Анан ошол 1661-жылы Мин империясын качып баратып, Гаошань деген ууру келип, Кытайдан Хакка деген элди пайда кылат. Хаккалар анан дайыма ошол Мин империясы менен согушуп, аралга өткөрбөй эч кимди ошол Дунин деген мамлекетти түзүшөт. Андан кийин ошол 17-кылымда 200-300 жылдын өткөндөн кийин ушул аралды биринчи португалдар жана голландиялыктар табышат. Анан португалдар, голландиялыктар бири-бири менен ушул арал үчүн аябай согушушат. Ошондо бир нече жолу ушул арал бир колдон экинчи колго өтүп, анан кайра кайтарылып, ушундай нерселер болот да. Ушул кезде европейцтер корабльдер менен бүт ушул деңиздерди кечип Тайваньга чейин келишет. Жана европейцтерге Тайвань эмне үчүн кызык болгон? Цин империясы менен соода кылыш үчүн. Цин империясы менен ошол португалисттер, голландыктар соода кылып, жибек сатып алып, аларга апийим сатышкан. Кийин ушул апийим менен курал сатып аткан кезде 18-кылымдарда, 19-кылымдарга жакын британиялык аскерлер келет дагы, жана ошол кытайларга апийим тартканды үйрөтүшөт дагы. Кытайдын аябай мындай жаман абалга алып келишет. Кытайдын эркектери жаман ооруйт, ушундай абалы начарлайт. Акчасы британдыктарга кетет. Бир нече жолу баягы эли Кытайдыкка каршы чыгып, ошол көтөрүлүш жасап, бирок британдыктар ошол көтөрүлүш чыгарганда баягы чет элдиктер эл аралык коалиция түзүп туруп Кытайды басып алат ошол кылымдарда. Ал кезде Кытайда ихэтуандар деп, баягы боксерлор деп аталгандар, өзүнүн жортулуун коогалаң кылганда, ошол коогалаңды басканга Цися, Цин империясынын императрицасы, аял ханышасы сурайт жардамды. Европадан 5 өлкө жыйналып туруп, ушул ихэтуандарды өлтүрүп, Америка Кош Штаттары да, Жапония да кошулуп, ушинтип анан бул опийум иши аябай чоң чатак менен бүтөт. Эмгичекте Кытай ушуга аябай чоң таарынч да Европа мамлекеттеринде, анткени ихэтуандар жөнөкөй элдер болгон. Ал эми Цин империясы бул манжур туңгус эли болгон, Кытайды басып алган. Анан ушундай нерсе Кытайды эмгичекти улуттук кандайдыр бир уят, намыска тепкен нерсе болуп кала берет. Андан кийин ушул Тайваньды жапондор басып алат. Жапондор жаңы Мэйджи мындай реставрациядан өтүп, жаңы европалыктардан, америкалыктардан жаңы индустрия түзгөнгө, заводдорду курганга үйрөнүп, биринчи ресурстарга чоң муктаждык сезип, алар ошол акырындап башка жерлерди баса баштайт. Жапондуктар ошол Тайваньга келгенде 1894-жылдан 1895 жылдары басып алышат дагы, жана Тайванда жергиликтүү элди кандайдыр өзүн Жапониянын эли деп жарыялайт дагы, жапон тилине үйрөтө баштайт. Алар деген ушундай, мисалы үчүн, жапондордун үйрөтүүсү боюнча мектептерге балдарды окуткан китептер ушул жапончо болот. Анан ушундай бир кудайды ойлоп табышат да, Будда полицейский депчи, Будда милиса деп. Милиса Будда бул деген баягы эрежелерге үйрөткөн комикстерди тартып, бүт жерлерге илип, ушул милиса Будда жасагандарды жаса, милиса Будда жазалаган нерселерге барба деп ушинтип үйрөтүшөт жергиликтүү калктан. Акырында жергиликтүү калк толугу менен жапондошуп калат Тайванда. Анан жапондор жеңил өнөр жайын түзө баштайт. Эң биринчи болуп ушул заводдор курулуп, фабрикалар курулуп, тайвандык эл акырындап ушул жеңил өнөр жай менен алек болуп, көп учурда ушул жеңил өнөр жай булардын индустриянын өнүгүшүнүн башаты болуп кетет.
жеңил ырожай болуп жаткан кезде акырындап жапондор согушка даярданып, Кытайды басып алганга даярданып, алар деген заводдорду курушат, оор өнөр жай заводдорду куруп туруп, жабдыктарды, шаймандарды чыгарган ушундай ишканаларды түзүшөт. Ошол менен Тайвань оор индустрияга акырындап мындай кадам жасайт. Ошондо экинчи дүйнөлүк согуш болуп кетип, Тайваньды акырында америкалык аскерлер бошотот дагы, америкалык Кытай менен кошо Тайвандын арасынан аралап кирип, аралыгынын ичине ушул япондорду кууп чыгышат. Япондорду кууп чыккандан кийин Америка Коңшу Штаттары ушул Тайваньды кайра Кытайга тапшырат. Ошондо Кытайда негизи чоң материк Кытайда аябай катуу каталымдуу ситуация болуп, жапондор менен согушуп, Гоминдан партиясы, Чан Кайши жана Мао Цзэдун пайда болушуп, биринчи жапондор жеңип, анан бири-бири менен согушуп, акырында Гоминдан, Чан Кайши жеңилип, ошол Мао Цзэдундун аскерлеринен Тайваньга качып келет. Ушу Гоминдандын Тайваньга качып келген жылы 1949 жыл болгон. Ошондо кийин Тайвань Чан Кайши америкалык баягы Америка Коңшу Штаттары менен кошо кызматташып, Америка Коңшу Штаты Япониянын үстүнө протекторатты, мындай үстөмдүктү куруп, жеңгенден кийин экинчи дүйнөлүк согуштан анан чоң инвестицияларды ошол Тайваньга кетире баштайт дагы, Тайваньдан өзүнүн кандайдыр бир аскер күчтөрүн кармап баштайт. Ошондо Чан Кайши бир гана ошондо көргөн мүмкүнчүлүктү жашаганга, Тайваньдын аман калуусуна коммунисттик Кытайлардан ушул Америка Коңшу Штаттары менен кызматташуу. Андан сырткары дагы ошол Чан Кайши негизи толугу менен Тайваньдын бүт промышленностун баарын иштеткенге америкалык мындай өнөр жай миллиардерлерге, олигархтарга жол берген, Тайваньда иштеткенге. Андан сырткары ушул жылдары ООН түзүлүп, ООНдо жалгыз мүчө болгон Тайвань болгон. Анткени Тайвань өзүнүн аталышы ушул кездеги бул деген Кытай Республикасы. Бул эмнени билдирет? Тайвань деген Кытай Республикасы деп бүткүл дүйнө Кытай деп Тайваньды эсептеген. Мао Цзэдун башын көтөргүчө, Мао Цзэдун эл аралык уюмдар менен иштеп баштагыча өзүнүн бар жогун билдирмейинче баары Тайваньды Кытай деп ойлошкон. Ошо 70-жылдарга чейин ушундай нерсе уланган дагы. Анан ушуга Мао Цзэдун аябай таарынкан ООНго жана бүт дүйнө жүзүнө. Анан ошол 1973 жылы гана акырында ошол чоң материк Кытай ООНдун мүчөсү болуп, Тайвань ал мүчөлүктөн кеткен дагы. Башка өлкөлөр ошол Тайваньды Кытайдан бөлүнгөн мамлекет катары кабыл албай калган. Бүгүнкү күнү 12 эле мамлекет дүйнө жүзүндө ошол Тайваньды Кытай деп, башка өзүнүн көз карандысыз мамлекет деп тааныйт. Бирок Тайваньда аябай мындай акылдуу кишилер пайда болушкан. Алар деген алдын ала баягы жарым өткөргүчтөрдүн келечектеги аябай чоң маанисин түшүнө башташкан дагы, кандайдыр бир аракеттерди таштай баштаган. Ошол эле кезде 1968 жылы алгачкы жолу Тайваньдагы ошол ишкерлер акырындап ошол жарым өткөргүч заводдорду Америка Коңшу Штаттарынан, Жапониядан аябай бекем кызматташып кура баштайт дагы. Кургандан кийин бул нерсе алдын ала эбегейсиз зор акылдын жемиштүү жыйынтыгын алып келет. Ошол эле кезде 1970 жылдары ошол тайвандыктар, жаш тайвандыктарды бүт инженерлер каптаган мындай эң атактуу, даңктуу инженерлер иштеп жаткан, окутуп жаткан университеттерге Тайвань мамлекети, өкмөтү студенттерин жиберет. Тайвандын студенттери барып ушул университеттерде атайын жарым өткөргүчтөрдү жасоо, аларды практикалык жүзүндө колдонуу боюнча окуп келишет. Жалпы ушул окуу мөөнөтү 15 жылдан 20 жылга чейин барат. Ушул 15-20 жылдын ичинде тайвандык студенттер аябай кыйын ушул жарым өткөргүчтөрдү илимин түшүнүп, аларды жасаганга үйрөнүшөт дагы, зор инженерлер даярдашат. Ошентип Тайвань 80 жылдардан баштап акырындап баягы Америка Коңшу Штатына Xerox компаниясы биринчи калькулятор жасаса, чоң кылып, илеген кылып, тайвандыктар ошол эле калькуляторду алып туруп, кичирейтилген кылып туруп, жеңил өнөр жайдын натыйжасында колдору аябай жөндөмдүү, ошол жөндөмдүү колдорун колдонуп туруп, кичинекей калькуляторду жасай башташат. 90 жылдары Nintendo чыгат Японияда. Ошол Nintendoну көрүп тайваньдар аны толугу менен чачыратып туруп, кайра жыйнап, кандай иштетерин түшүнүп, өзүнүн ушул Dendy деген приставкасын жасайт. Эгерде сиздер 90 жылдары кичинекей бала болсоңор, эстейсиңер да. Мен деле ошол 90 жылдары кичинекей бала болгом. Менде деле атам ушундай Dendy алып келген, тапшырган. Колума 95-96 жылдары. Анан ушул Dendy менен кичи кезибизде тынбай ойночубуз да, ошол оюндарды, компьютердик оюндарды телевизорго улаштырып алып.
ушул нерсени тайвандыктар жасашкан. Тайвандыктар жапондорду жөн эле копировать этип салып, ушул жапондордун Nintendосын эле алып эле чачыратып ошондой өзүнүн приставкаларын жасап баштаган. Жана ошол Тайванда аябай көп азыркы кезде тегерегиңерде бар бренддер так ушул 90-жылдары чыга баштайт. Эң чоң бренд бүгүн дүйнө жүзү боюнча TSMC. MSCI деген компьютерлер бар, Asus деген компьютерлер баарыңарга таанымал, Acer деген баарыңарга таанымал, HTC телефону баарына таанымал бар болсо керек. 90-жылдары телефондор раскладушкаларды көтөрүп жүргөндөргө BenQ деген марка таанымал. D-Link деген баягы тармактык мындай жабдык шаймандардын жасоочу ушундай компаниясы атайын инженерлерге таанымал жана башка ошондой сыяктуу. Анан тайваньдар акырында 2010-жылдары жарым өткөргүчтөрдүн мындай чоңдугун 27 нанометрге чейин кичирейте алды. 27 нанометрге чейин кичирейткенден кийин Мурдун мыйзамы бар. Ар бир жыл сайын ошол жарым өткөргүчтөрдүн мындай көлөмү 2 эсе кичирейет, дагы жөндөмү 2 эсе көбөйөт деген. Ошол Мурдун мыйзамы аткарылып, тайваньдар аны аткарып келген. Азыр жаңы заманга TSMC деген компаниясы эң мындай Тайвань Semiconductor деген фактори деген түшүндүрөт. Бул деген тайвандык жарым өткөргүчтөр заводу деген ушундай кремнийлерди Кытайлардан башка жерлерден сатып алып, ушул жасаган микрочиптерди жасаган бул ишкана бүт дүйнөнү багындырат. Бүгүнкү күнү ушундай кичинекей бармакта баягы чаңдын же кумдун бир ташынын ушундай чоңдугунда болгон микрочиптерди ушул TSMC жасайт дагы. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча Тайвань жана TSMC, анан UMC деген эки компаниясы 10 нанометрдик процессорлорду жасап, дүйнө жүзүнүн 60% ушул жарым өткөргүчтөрдү жана микропроцессорлорду чыгарышат. 20-жылдын мындай сандарын карасак, ушул базар 85,13 миллиард доллар болгон ушул бүт келген жарым өткөргүчтөр аркылуу келген пайдасы. Кытайда SMIC деген бир кичинекей уюм бар. Чиптерди 27 нанометр чиптерди жасаган. Башка фирмалар бар, Global Founders деген, Samsung Түштүк Кореяда бар. Түштүк Корея өзүнүн чиптерин чыгарат. Бирок ушул Тайваньдай TSMC чыгаргандай 10 нанометрлик чипти башка эч ким дүйнө жүзүндө чыгара албайт. Анан албетте Кытай өзүнүн бутуна турганда, Кытай өзүнүн мындай жакшы сезип калганда, акырындап Кытай Тайваньга кол салган аракет кылат. Кытайдын учактары Тайвань үстүнөн бир нече жолу учат. Кытай ушул Тайваньды биз кайтарабыз, Тайвань бул биздин жер деп жарыялайт дагы. Ички компартия болсо ошол эч качан дүйнө жүзүндө Кытайга оппозиция болуш керек. Гоминдан Кытай жаралап аткан коммунисттик кыймыл жаралап атканда Кытайга оппозиция болгон. Ошон үчүн ушул оппозицияны толугу менен жоготуш керек деген өзүнүн мындай пландары бар. Бирок Тайвань дагы аябай ага каршы. Америка Кошмо Штаттарынын жардамы менен Тайванда Patriot системалары жайгашкан. F-16 учактары Америка Кошмо Штаттары Тайваньга айгарган. Тайваньдын спецназдары ушундай баллистикалык маскаларды кийип, ушундай машыгып, Кытайга толук туруштук бергенге даяр болуп турушат. Жана ошол бүгүнкү күнү Орусия Украинага кол салганда 24 февралда 2022 жылы Кытай тыңшап карап турду да. Эгерде ошол кезде Орусия жеңил алып алса ошо Украинаны, анда Кытай дагы Тайваньга өзүнүн аскерлерин киргизмек дагы. Так ошол Орусия кылгандай эле Тайваньды Кытайга кошуп салмак. Бирок Кытайдын стратегтердин тилегине каршы Орусия туура эмес маалыматты алып алып, Украина боюнча Украинадан эми-кечекте 2 жыл бою согушуп жүрөт. Так ошондой эле Кытай ошону карап эле түшүндү да, эл аралык коомчулук ушундай курал жардам бериши ыктымал экен, Америка Кошмо Штаттары кийгилишкени ыктымал экен деп, анан албетте ушул Тайваньды алууга күч жетпей калышына көзү жетип калды да Кытайдык. Ошон үчүн Тайваньга азырынча кол салбай турат. Дүйнө жүзү боюнча бул жаңылык тарап кеткен 23-жылы майда. Эгерде Кытай Тайваньга кол салса, биз деген TSMC'ни жардырып салабыз деп айтышты да Америка Кошмо Штаттары. TSMC'ни жардырып салып туруп, инженерлерди алып кетебиз же жок кылабыз деп айткандай болду. Бул жаңылыктар бар дүйнө жүзүндө, аны чынбы жокпу бир аз текшерип алгыла. Бул деген нерсе эмнени билдирет? Бул деген эгерде бүгүнкү күнү ошол Кытай Тайваньга кол салса, ошол микрочиптер дүйнө жүзүнө чыкпай калат. Микрочиптер кайсы жерде колдонулат? Ар кайсы нерседе колдонулат да. Компьютерлерде, планшеттерде, жабдыктарда, заводдордо, роботтордо, машинелерде, электрикалык мындай велосипедтерде,
бүт эмне гана көрбөсөңүздөр, эмне гана ошол электрондук техника деп атабасаңыздар, жадыгасы лампочкалардын ичинде бүгүнкү күнү микрочиптер колдонулат. Эгерде ушунун баары микрочиптер жок болсо, анда биз баягы эле кайра 18 17 кылымга түшүп калабыз. Ошондо баягы буу менен эле жүрүп эле, кол менен ар бир аспапты башкарып эле ошого жетип калышыбыз ыктымал да. Ошон үчүн микрочиптердин мааниси абдан зор биздин жашоодо. Анан эмнеге башка өлкөлөрдө ошо Кытай 90% дүйнө жүзү боюнча кремнийдин кендерин сатып алды да өзүнө. Бирок эмнеге башка өлкөлөрдө TSMCге окшогон ишканалар ачылбайт? Бул деген чоң суроо. Бул деген эң биринчи себеби биздин мамлекетте баягы келечек деген программасы, Казакстанда болашак деген программасында окшош дүйнө жүзү боюнча студенттер жибергенде аларга максат беришкен эмес биздикилер, биздин өкмөттөр, биздин бийликтер. Ошол студенттерди атайын максат менен жибериш керек болчу да. Атайын ошол микрочип заводдорун курганды үйрөнгүлө, келип туруп ошол заводдорду кургула, ушул кремний иштеткен заводдорду кургула, алардан жөндөн жөн барбай үйрөнүп киргиле деген сөздү айтыш керек болчу да. Бирок биздин ошо бийликтегилер ошол кезде жеңил байлыкка кызыгып, коррупцияга кызыгып, баш айланып, мындай стратегиялык кадамдарга барбай койгон. Анан келечек программалары коррупциялашып кетип, аяка тиешелүү турдө меритократия менен мындай мыктылардын мыктылары барбай койгон, байлардын эле балдары барып калган да. Эми озу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген саясат иштебейт экен. Баары бир меритократияны колдонуш керек экен. Мыктыларын жибериш керек экен. Ошондо алар барып туруп, окуп туруп, келип туруп, андан кандайдыр бир ошо мансап чыгат экен да. Антпесе ошол мансап эле чыгышы мүмкүн экен бүгүнкү биздин жашообуз көрсөткөндөй. Бирок бизде эстеп коелу 12% дүйнөлүк ошо кремний гендери бар да. Албетте биз деген ушундай нерсени жасай алабыз. Бирок бизге бир гана акылдуу инженерлер, адамдар керек. Инвестициялар да керек. Абдан катуу эл аралык инвестициялар да керек. Кичине кыял кылып коелу, балким кийинки келечекте ошол бизде Кыргызстанда деле ушундай микрочип чыгарган заводдор курулуп калар, ким билет. Ушул боюнча кичине кыялданып койсок деле эчтеке болбойт го деп ойлойм. Ошол каналды, бул канал маалыматты бекер таратат, бирок эгерде ошол эмгек куру калбасын десеңиздер, колдоп койсоңуздар болот. Анда эмки видеолордон көрүшкөнчө. Видеону көрүп бергениңер үчүн ыраазычылык билдирем. Эгерде сурооңор же кандайдыр бир башка ой пикириңер болсо, же Кыргызстанда ошондой жол менен басса болот беле деген сурооңор болсо, комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.